Кечикен сүйүү. Турмушта кезиккен чыныгы окуялардан. Айжан той көйнөгүн кийип алып, күзгүнүн алдында турду. Бирок анын жүрөгү башка адамды эстеп жатты. Зал элге толо баштаган. Бардыгы кубанып, музыка жаңырып турду. Ал эми Айжан болсо, ичиндеги тынчсыздыкты эч кимге билдирбей жылмайып коюп жатты. Бул анын үйлөнүү тою боло турган учур эле. Бардыгы идеалдуу көрүнчү. Күйөөсү жакшы, тартиптүү, ишкер адам. Ата-энеси дагы ыраазы. А бирок жүрөгү чын-чынына келгенде башканы каалайт. Ушул маалда капыстан телефону шыңгырап калды. Белгисиз номер. Ал акырын чет жака чыгып жооп берди. Алло? Айжан, бул мен. Бул үн. Айжандын жүрөгү катуу сооп кетти. Мен Нурбек. Ооба, мен кечиктим, бирок мен бүгүн келдим. Айжан унчукпай калды. Көздөрүн тегерети жаш толду. Сен кайдасың? Сенин тоюңдун сыртында? Бир нече секунд, бир нече жылга тете болду. Айжан күзгүгө карады. Бир тарапта туруктуу жашоо, бир тарапта чыныгы сүйүү. Ал сыртты көздөй чуркап чыкты. Сыртта шамал согуп турду. Элдин ысы чуусу алыстан угулат. Дарбазанын жанында Нурбек турду. Жылдар өткөн, бирок анын көз карашы өзгөргөн эмес экен. Айжан, мен сени унуткан жокмун, деди ал. Айжан көз жашын тыя албай ыйлап жатты. Эмне үчүн азыр келдиң? Анткени сенсиз жашоо эмес экен, мына эми түшүндүм. Тынчтыкчы. Айжандын жүрөгү ушул саамда анын чечимин күтүп турду. Анын ичинен бир үн: Барба, баары даяр. Ал эми дагы бир үн: бул сенин акыркы мүмкүнчүлүгүң. Сенин жүрөгүң каалаган чыныгы сүйүүң. Айжан акырын артка карады. Залдан музыка угулуп жатты. Тойго келген элдер майрамдык маанайда отуруп жатышат. Андан кийин ал өзү менен өзүн өзү кандай болуп каалаганын угуп, ал Нурбектин колун кармады. Экөө жетелешип, сыртты карай чуркап бара жатышты. Ушул күнү көптөр Айжанды түшүнгөн жок. Айрымдар аны айыптады. А бирок бир гана нерсе маанилүү эле. Ал биринчи жолу өз жүрөгүн укту. Кээде сүйүү кеч келет адамга. Бирок ал келгенде сенин бүт жашооңду өзгөртөт.